Саламатсыңарбы урматтуу окуучулар. Силер менен биз кезектеги тарых сабагы боюнча өз сабактарыбызды улантабыз. Орто кылымдар тарыхы боюнча тарых мугалими Мырзабек уулу Санжарбек. Буга чейин өтүлгөн сабактар боюнча бышыктоо тапшырмасы. Самани мамлекетинин негиздөөчүсү ким болгон? Күчүлүк, Сатук Бурахан, Элүүдаши, Саман Худат. Жакшы, бул Саман Худат болгон. Кийинки сурообуз. Саманилер 875 жылы кимдердин карамагынан бөлүнүп чыгып, өз мамлекетин негиздешет? Караханилерден, Араб халифатынан, түрктөрдөн, кыргыздардан. Азаматсыңар. Араб халифатынан. Кийинки сурообуз. Самани мамлекетинин борбору кайсы шаар болгон? Туура, бул Бухара болгон. Самани мамлекетинин эң өнүккөн мезгили кимдин маалында болгон? Жакшы, бул Исмаил Саманинин доорунда болгон. Акыркы сурообуз. 999 жылы Самани мамлекетин кимдер басып алган? Караханилер, монголдор, каракытайлар, кыргыздар. Азаматсыңар. Бул караханилер болгон. Эми бүгүнкү темага көңүл бурсак. Бүгүнкү темабызды жанагы өр аркылуу эле өздөштүрүп көргүлө. Азаматсыңар. Бул Осмон Түрктөр империясы. Башканда сериалдан алынган үзүндү. Демек, силер менен биз бүгүн Осмон Түрктөр империясын өтөбүз. Каралуучу суроолор бул Осмон Түрктөр, Косово талаасындагы салгылашуу, Византиянын кулашы, Осмон империясынын түзүлүшү жана Осмон аскерлери. 13-кылымда 1299 жылы Кичи Азияда Түрк селжуктардын мамлекети кыйрайт. Көчмөн түрк урууларынын башчысы Осмон Султан өз мамлекетин негиздейт. Мамлекет ошол Осмондун атына Осмон мамлекети деп аталып калат. Мамлекеттин башында султан турган. Византиянын начарлашынан пайдаланып, Осмон түрктөрү Византияга салык салышкан. Косово талаасындагы салгылашуу жөнүндө сүйлөшө турган болсок, бул Косово талаасындагы салгылашуу орто кылымдардагы эң чоң салгылашуулардын бири болуп эсептелинет. Ал 1389 жылы 15 июнда Осмон түрктөр менен сербтердин ортосунда болгон салгылашуу. Бул салгылашууда 40 миңдей түрк аскерлеринин башында Султан Мурат турган жана анын эки баласы Баязит жана Якуб. Ал эми сербтердин аскерлерин князь Лазар жетектеген. Согуш башталаардын алдында эле серб аскерлеринин жаш амалкөй Милош Обилич деген Султан Мурат бирге канжар сайып аны өлтүрүп коет. Бирок Султан Мураттын баласы Баязит атасынын өлгөнүн жашырып, согушту уланта берген. Эмне үчүн жашырып уланта бергендигин өзүңөр билип турсаңар керек. Анткени аскерлер арасында ушак кеп таркатпай эле эмне кылат? Согушту алып бара берет. Жыйынтыгында Осмон түрктөр сербтерди жеңип, алардын 50 миңдей аскерин муздап салышкан. Андан кийин түрктөр Болгарияга согуш ачып, Византиянын кулашы
Султан Мехмет II басқыншының малында түрктөр азиялық жээктерге чеп куруп, Босфор кысыгынан өткөн кемелерге көзөмөл жүргүзө баштайт. Мехмет II баскынчы өз учурунда бир нече чет тилинде эркин сүйлөй алган, математика, астрономия, философияга кызыккан акылдуу башкаруучу болгон. Мехмет II баскынчы 150 миңге жакын аскер топтоп, бир нече жүз кеме курдуруп, Византия империясынын борборун Константинопольду камоого алат. Византиянын аскерлери 7 миңге дагы жеткен эмес, бирок алардын дубалдары бийик жана бекем болгон. Түрктөр шаардын дубалдарын жардырууга аракет кылышат. Бирок дагы жолу чабуул жасап шаарды ала алышкан эмес. Ошондо түрктөр шаардын түндүк жагынан суу аркылуу өтө албаганын билип, кургак жер аркылуу май менен шып алган тактайдын үстү менен кемелерин алып өтүшөт. Түрктөр Константинопольдо күнү-түнү аткылап турушат. Аткылоолордун натыйжасында шаардын көп жеринен ачык жерлер пайда болот дагы. Түрктөр көп дарбазаларды ээлеп, 53 күн дегенде шаарды басып алышкан. 1453 жылы Осмон түрктөрү Византияны басып алышат. Ошону менен Византия империясынын доору аяктайт. Шаардагы 552 жылы Константинопольдун же болбосо Византиянын императору Юстиниан I курдурган Ыйык Айя София соборун Осмон түрктөрү мечитке айландырышат. Ал эми Константинополь шаарынын өзүн Истамбул деп алмаштырышат. Истамбул азыркы Стамбул шаары. Ошентип Осмон түрктөр 15-кылымдын орто ченинде Балкан жарым аралына өздөрүнүн үстөмдүгүн орнотушат. Андан кийин Осмон түрктөр өз аймагын кеңейтип, башка өлкөлөрдү дагы басып ала баштайт. Осмон түрктөр Месопотамияны, Армения, Грузиянын батыш бөлүгүн, Сирияны, Палестина, Мекке шаары, Арабия, Египет жана Түндүк Африканы каратып алышкан. Жер ортолук деңизде мусулман каракчылары христиан өлкөлөрдүн кемелерин талап тоноп, жээкте жайгашкан кыштактарды басып алышып, элдерин кулчулукка сата башташат. Осмон империясынын аскерлери тууралуу сүйлөшө турган болсок, сипахилер бул Осмон империясынын атчан аскерлери. Алар султандын колунан жер алышкан жана султанга милдеттүү түрдө аскер кызматын өтөшкөн. Янычарлар бул Осмон империясынын жөө аскерлери болгон. Янычарлар султандын гвардиясын түзүп турган. Янычарлар армиянын эң негизги күчү болуп, алар абдан кайраттуу, күчтүү болушкан. Түрктөр янычарларды христиан элдеринин чыйрак ден соолугу чың балдарын тартып алышып, аларды 10-12 жыл тарбиялап, алардан янычар кылып тарбиялашкан. Янычарларды христиан элдерин аябай жек көргөзүп тарбиялашкан. Эми Осмон империясынын түзүлүшү. Башка айтканда, Осмон мамлекетинин империяга айланышы. Осмон империясынын империяга айланышы Сулайман I даңазалуунун доорунда болгон. Ал 1526 жылы Европадагы Махачтын алдында бириккен чех-венгр аскерлерин талкалап, Венгриянын көп бөлүгүн басып алат. Ошону менен Венгрия 150 жыл Осмон баскынчыларынын эзүүсү астында калат. Ошентип Сулайман Эми урматтуу окуучулар, бул жерде силерге өтүлгөн тема боюнча же болбосо Осмон империясы боюнча кыскача видео сабагыбыздын
суроолору чыгат, же болбосо тапшырмалар. Ал тапшырмаларды силер QR коддорду сканер аркылуу тапшырмаларга жооп берсеңер болот. Бул QR коддорду сканер кылып, өтүлгөн тема боюнча бышыктоочу тапшырмаларды аткаргыла. Үйгө тапшырманы жазып алабыз. Китептеги суроолорго жооп жазасыңар. Хронологиялык таблица түзөсүңөр. Осман мамлекетинин негизделгенинден баштап Осман империясынын эң гүлдөө өскөн мезгилине чейинки хронологиялык таблица түзөсүңөр. Осман империясынан каалаган бир султанды тандап алып, ага мүнөздөмө бересиңер. Анда эмесе силер менен Осман Түрктөр империясы жөнүндө кыскача өтүлгөн видео сабагыбыз аягына келип жетти. Сабакка көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.